الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالa'nın тынчылыгы, аманчылыгы, берекеси жалпы жамаатыбызга, эли журтубузга насип кылган болсун. Аллаху субханаху ва таала улуу жумаа күнүндөгү барды кылынган ибадаттарыбызды, айтылынган салават саламдарыбызды пайгамбар алейхиссалату вассаламдын соопторуна жана шафааттарына себепчи болгон дуалардан кылсын. Аллахумма амин я раббал аламин. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам мына ушундай жан себелеп турган кезде пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнөн бир сүннөт эле мубаректүү оң даалысын жамгырга тосуп, мына ушундай бул жараткан заттын астынан түшкөн жамгыр. Аллаху субханаху ва таала бул жамгырды элге жерге берекелүү кылсын, нафи кылсын, жерге, жан жаныбарга, өсүмдүктөргө пайдалуу кылсын, мугийсан деп дуа кылчу эле. Алхамдулилlah, пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам мына ушундай кездерде дуалар кабыл болгон кез, жан жаап турган кезде, жумаанын ушундай бир көз ирмемдери бар, дуалар эч кандай тосуксуз кабыл болот деп убада кылган. Алхамдулилlah, мына ушундай берекелүү, Аллах Тааланын рахматы жаап, берекеси дарыган, Аллах Таала өзү убада кылган вакыттарды сиз биздерге насип кылып, ибадатка мүмкүнчүлүк берип, жараткан зат тауфик берип, Аллах Тааланын үйлөрүнөн бир үй, бейтун мин биутиллах, Аллах Тааланын үйлөрүнөн бир үйдө Аллахтын зикирин кылуу, Аллахты эстөө сааттарын насип кылганына көптөгөн шүгүрлөрүбүз болсун иншалла. Эми пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам анын чоң аталары пайгамбар алейхиссалату вассаламдын теги кайсыл жактан кантип келгендигине бир аз сареп салабыз. Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын тарыхын караганыбызда Хашим уруусунан Хашимдер деген сөздү биз көп жолуктурабыз. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ата теги, анын чоң аталары Каабанын Сикая жана Рифада деген кызматтары, мусафир болуп барган ажыларга, жол жүрүп барган элдерге тамак сунуу, суусундук сунуу, суу менен камсыздоо, мына ушундай улуу иштерди колго алган эле. Бүгүнкү күндө Хадимул Харамейни Шарифайны, Макка менен Мадинадагы Масжидун Набави жана Мекке шаарындагы Харам месжитинин кызматыны улуу адамдар жетектегениндей, ошол кезде пайгамбар алейхиссалату вассаламдын чоң аталары ушул кызматта турган. Ал эми Хашим деп аталып калышына келген элдерге, конокторго мал жандыктарын союп, төө союп, жылкы союп, келген элдерди тамак менен камсыздап, ошол тамакка нан туурап майдалап бергендиги үчүн Хашим деген ысым менен ысымдалынып калынды. Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын демек мына ушундай кызматта тургандарынан бир чоң атасы Хашим. Андан кийин Хашим бабаларынын көзү өткөндөн кийин анын бир туугандары Абдул-Мутталиб бул ишти аркалады. Абдул-Мутталиб Хашимдин уулу. Хашим Палестинанын Газза деген шаарында көз жумгандан кийин
Ал апасы менен Мадина шаарында калды. Мадина шаарында жарыкка келип төрөлгөндө башында bir alakандай жеринде ак чач менен төрөлдү. Мына ушунда Мадиналык элдер аны Шиба деген ысым менен ысымдады. Башында bir белги бар. Жакшылыктын bir белгиси бар. Bir улуу авалдан, орундан кабар берип турат деп жакшылыкка жоюп, Аш-Шиба деп атады. Жарык аламга келгенден кийин ана атасы Хашим өтүп кеткенде, Хашимдин bir тууганы Мутталип өзүнүн bir тууганынын уулу Мадинада экенин билип, Мадинага издеп барат жана Мадинадан табат. Ушунчалык bir тууганынан калган туякты тапканына сүйүнүп, Маккага алып келгениге апасынан уруксат сурайт, бирок Маккага келиштикке апасы ыраазы болбой коет. Анын атасынан калган улуу кызмат, ушундай bir мурас бар экендигини түшүндүрүп айтканда, Мутталипке макулдугун берип, ал Шибаны кошуп берет. Мына ушунда Мутталип Маккага кирип келгенде кичинекей Шиба деген ысымдуу бала Мутталиптин төөсүнүн аркасына учкашкан абалда кирип келди. Макка эли бул абалды көрүп туруп, демек бул Мутталиптин кулу турбайбы Абдул Мутталип деп, мына ушул ысым менен таанылып кетти. Бойго жетип эрежеге жеткенде, куду атасынан калган Рифада элдерге тамак аш менен камсыздап, Макка-й Мукаррамага барган элдерди мына ушундай кадырлап сыйлоонун кызматына аркалап, жана элдерди Замзам суусу менен камсыздоо менен алектенип, Абдул Мутталип мына ушундай эбегейсиз bir кадыр баркка жана жалпы момун мусулмандардын ошол кездерде Байтулланын зияратына барган адамдардын кызматына аркалады. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын атасы жалпыбызга белгилүү болгондой Абдуллах эле. Ал эми Абдуллах бул Абдул Мутталиптин уулу. Абдул Мутталип мына ушундай жоопкерчиликтүү кызматта турганда, ага бутуна бут, колуна кол боло турган уул балдардын колкабыш кыла турган күчтүн керек экендигини сезди дагы, Аллаху субханаху ва таалага жалбарып сурады. Эй Раббим, сен мага ушул сенин кызматыңды аркалоодо, эли журтка кызмат кылууда, мына ушундай кызматтарда жардамчы болуш үчүн сен мага 10 перзент бергин деди. Жана эгер 10 перзент берсең, ошонун бирөөсүнү сенин жолуңда назыр кылдым, сага атадым. Ушул Каабатулланын өзүндө курбандык соем деп Аллаху субханаху ва таалага сөз берди, назыр кылды. Аллаху субханаху ва таала чын ыхластан, чын пейилден айтылынган сөздү кабыл кылды. Жана Абдул Мутталипке убакыттар өтүшү менен 10 уул перзент, 6 кыз берди. Жалпысынан 16 перзент болду. Күндөрдөн күндөр, айлардан айлар өтүп, Каабатулланын көлөкөсүндө эс алып жатып, балдарын чыкырды эле 10 бала бирдей чогулду. Мына ушунда Алла Таалага берген убадасын эстеди дагы, Кудайым Таала мага ушунчалык перзенттерди берди. Эми алардын акысын мен ада кылайын деп балдарына бул сөздү айтты. Мына ушунда балдарынын бардыгы макулдугун берди. Эми ал 10 бала бардыгы билеги күчкө толуп, балтыры күчкө толуп калган кезеле бардыгы макул дешти. Мына ушунда алар менен келишип, биз чүчү кулак таштайбыз. Эгерде кимге чыкса, мына ушуну биз Кудай жолунда берген убадамды назырды аткарам деп, Абдуллах ошол жерде балдарына чүчү кулак тартты. Ал чүчү кулакты тартуунун шарты
Жанын жебелерине, окторуна атыны жазып, 10 перзенттин атыны жазып, ар бир балага тарткызды. Жана кими курбандык болот деп белгиленген жанын жебеси Абдуллах пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эң сүйүктүү, Абдулмутталиптин балдарынын ичинен эң бир көзгө толумдуусу, сүйүктүүсү болгон Абдуллах Расул алейхиссаламдын атасына душ келди. Мына ушунда айтылынган сөз, берилинген убада деп, Абдулланы курбандык чалуу үчүн Абдулмутталип балдарынан ажыратып алып бара жатканда, эли журт мына ушундай баланы набыт кылып аласыңбы деп акылмандарга кеп кеңес салыштыкка буйрушту. Жана ошону менен бирге алардан чыккан сөз мына ушуга токтолушат. Абдулланы бир тарапка коесуңар, төөлөрдү бир тарапка коесуңар. Мына ушунда ар бир жанын жебесин тартканда кайсыл тарап аздык кылса, ошол тарапка төөнү кошуп барасыңар. Жалпылап айтканыңызда пайгамбарыбыздын атасы Абдулла бир тарапта турду. Курбандыкка чалуучу төөлөр бир тарапка турду. Мына ушул төөлөрдү курбандык кылып, санына сан кошуп бара берди, жанын жебеси тартылып келе берди. Эч качан төөлөр жака ообай койду. 70-80 төө болду. Бирок жанын жебесини тартканда кайрадан эле Абдуллах пайгамбарыбыздын атасына жанын жебеси ооп кете берди. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, боордон бүткөн перзент бир тарапта, ал эми мал дүнүйө бир тарапта болуп калды. 90-га жеткенде дагы жанын жебесини тартканда курбандыктын жебеси Абдулланы көрсөттү. Мына ушунда төөлөрдүн ичинен эң асылдарыны, желмагай жүгүрүнө тургандарыны, хумурун неам, кызыл төөлөрдү бөлдү дагы 100ге жеткирип туруп, жанын жебесини тартты. Субханаллах. Төөлөрдүн саны 100гөн кемип ашабай 100 болуп, туп-туура түз болгондо курбандыктын көрсөтүүчү жанын жебелери акырындык менен төөлөр тарапты көрсөттү. Төөлөр курбандыкка чалынсын деген ишарат болду. Пайгамбарыбыздын атасы Абдулла жүздөрүнө анын атасы Абдулмутталип мына ушундай кубанды. Жана ошол аталынган 100 төөнү курбандык чалды. Пайгамбарыбыздын чоң атасы Абдулмутталип 100 төөнү курбандык чалды дагы тоодой үйүлгөн эт болду, урматтуу бир тууганым. Бул төөнү этинен бир жандыкты дагы тыйылбасын деди. Адамзат дагы эркин, каалаганынча алып кетсин, каалаганынча алсын, жесин, ичсин. Ошону менен бирге канаттуу куш түшсө дагы айдабагыла, ити куш жырткыч тийсе дагы айдабагыла деп жандыктын бирини дагы тосподу дейт. Бул келечектеги пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жарыкка келүүсүндөгү Аллаху субханаху ва тааланын Абдуллах Расулулланын атасынын өмүрүнө өмүр берип, мына ушул 100 курбандыктын жыйынтыгында эсендик, соолукта калгандыгынын бир белгиси эле. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жылдар өтүп, нубувват, рисалат аманаты келгенде айтып калчу эле: "О менин сахабаларым, мен эки бир курмандыктан аман калган адамдын перзентимин" деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бул сөзү менен тарых барактарында калган Исмаил алейхиссалату вассалам курбандык менен аман калганы, жана Абдулмутталип уулу Абдулланы 100 союп аман алып калгандыгыны ишарат кылып айтты эле. Эки бир курмандыктын мен уулумун деп. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, тарыхта мына ушундай курбандыктар менен Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын рисалат нуру уланды. Момун мусулмандарга
Allahu subhanahu wa taala tarabынан перзент деген нематы берилсе, dini şariatыбыз эми анын акыйкасы менен, анын келечегине ар кандай бир кырсык түрдүү оорулардан улак болуштугу үчүн dini şariatыбыз анын акыйкасына буйрду. Kullu mavludun rahinatun ala akikatih. Her bir tuğulungan bala özünün akikasına bekemdelgendir. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özünün akikasını özünü bergendigi tarihtarda gelet. Men alamga gelgende atanı görбөй kaldım. Jetinip jetinbegen жашоо boldu. Akıйкан болгон бекен болбогон бекен деп мүмкүнчүлүгү келгенде акыйкасыны бергендиги келинет. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, Аллаху субханаху ва таала немат кылып берген перзенттин шүгүрү үчүн дагы мүмкүнчүлүк болгон кезде же болбосо алга 7 күндүгүндө, 14 күндүгүндө, 21 күндүгүндө баланын акыйкасыны бериштик. Бұл Расулулла алейхиссалату вассаламдын сүннөттөрү. Ошол алгачкы 7 күндүгүндө чачы алынат. Мүмкүнчүлүгү болсо ошол 7 күндүгүндө, 14-21 күндүгүндө анын акыйкасы берилет. Себеп дегенде чачынын алыныштыгынын белгиси ал төрөлгөндө, эненин курсагынан туулуп келгенде ар кандай бир нерселер менен кошо төрөлүп, мына ушундай нерселерден жеңилдештиги үчүн жана ага ар кандай оорулар, жана ар кандай бир жин, башка бир нерселердин зыяны жетпештиги үчүн 7 күндүгүндө башындагы чачыны алып, чачынын салмагын чалып, күмүштүн баасында ихсан, садакат кылып, Аллаху субханаху ва таала немат кылып берген перзенттин акыйкасыны атап аткарып коюштугу демек ар бир ата-эненин баланын алдындагы милдеттери болду. Жана ошону менен бирге эң бир жакшы кооз ат коюуну, атанын уулдагы акысынын бири эң жакшы бир көркөм ысымдар менен ысымдоосу, ал өзүнүн тең тушунун астында, жамааттын астында уят болуп калбай турган ат менен атоосуну Rasulullah aleyhissalatu vesselam sizi bizlerge buyurdu. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'dın astına bir jigit geldi. Mına uşunda atın kim dedi? Harp dedi. Harp. Harp degeni bul soğuş. Ot. Mına uşunday mani. Qaysı ayıldansın dedi. Men Jamra degen ayıldanmın. Jamra degeni çok dedi. Atandın atı kim dedi? Atamdın atı Lahab dedi. Al şoğlalanıp, jarıgın çaçıp güyüp durgan ot. Göçük bastırбай şaşıl şaşıl, үйüңө şaşıl dep anı jönöttü. Үйüne bardı ele, үйünü güyüp jatkan ele. Subhanallah. Allahu subhanahu wa ta'ala özü nemat kılıp bergen uşunday jakşı bir nematlarga, urpaka jakşı bir ısımdardı koyu. Anın kiçinekey nariste gezinde anın толук акысыны атоо бул ата-эненин милдети болуп калды. Кээ бир көрүнүштөрдө мына ушундай бир неаматтарга кайра бир жакшы болбогон бир жишаандар ошол баланын келечегине, ошол үй бүлөнүн, ошол бала көргөн үйдүн балким берекесиз болуштугуна себеп болгон амалдар менен коштолуусуну dini şariatımız bulardı kattı cekteydi. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ulu bir sahabiler prezent körgöndü. Mına uşunda koluna götürüp ya Resulallah balağızdın kulağına azan aytıp uşunday bir jakşı bir nerseminin roğulosoңuz deytili. Peygamber aleyhissalatu vesselam naristeni koluna alıp kurma darağından bir kurmanı oğuzuna salıp, kurma tatlısı menen anı oğuzdan durçele.
Ошолордон бири Абдуллах ибн Аббас радияллаху анху таала Пайгамбар алейхиссалату вассаламга мына ушинтип наристе кезинде алып келгенде курманы оозуна салып койду. Мына ушунда Пайгамбар алейхиссалату вассалам маңдайынан сылады дагы: "Эй Раббим, бул наристе азыр кичинекей бир хилалга окшойт. Хилал бул жаңы чыккан бир ай. Кичинекей чийилип чыккан айдын сымалындай эли журтка толуп турган бадыр болгон 15 күндүк айдын мисалындай жарыгын тийгизгин" деди. Келечекте эли журтка ошончолук эбегейсиз орду тийген пайдалуу болгон илимдерди калтырды. Расулуллах алейхиссалату вассаламдын сүннөтүндө демек ар бир перзентке мына ушундай өзүнүн акылары менен кайрылуу, өзүнүн жакшылыктары менен кайрылууга буйруйт. Бүгүнкү биздин кээ бир күндөгү кээ бир көрүнүштөр мына ушул нерседен бир канча топ алыс экендигибизди айгинелеп турат. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, дүнүйө болуп, алам болуп, Абдулбасит Абдусамат деген улуу кары өткөн. Бунун апалары айтат: "Бул бала менин боюмда бар кезимде мечитте таравих намаз окулат эле" дейт. Ошондо мечиттин минбарынын астына жакынга келип, ошол жерден уруксаат сурап, колумду көтөрүп дуа кылып турат элем. Балам төрөлгөнгө чейин ошол Куранды уктуруп, курсагымда туруп Куран угуп чоңойду дейт. Эненин перзентке болгон мээрими, эненин перзентке болгон тарбиясы мына ушундай абалдан башталды. Жыйынтыгында бүгүн 7 кыраатта тилават кылган карылардын баары жер шаары кайра Абдулбасит Абдусаматтай карыны көзүнө сүртпөдү дейт. Эненин эмгеги, перзентке болгон жакшылык, саадат, бактылуулук жолу мына ушундай болду. Бир жумалардан бир жумада бир замандашыбыздын агасы кайрылды. Дамыла бир инибиз 23 жаш. Бул деген жаш эмне деген жаш? Перзенти болбой 5 жылда уулдуу болду дейт. Уулдуу болду. Уулдуу болгондон кийин бала үйгө келип, наристе үйгө кире электе төрөтканада барып алып туруп анан ошол жерде майрамдады. Берүүчү зат, Раззак зат Аллахты унутту. Ошол төрөлгөн күндөн баштап баягы атың өчкүр суу менен дос болду. Ошол жерден келбей койду. Баласы эртең чыгат деген күнү дагы ошондой майрамда барды дагы, сөрүнүн үстүндө жатып, башы ылдый карап, ошол боюнча, уктаган боюнча кайрадан ойгонбой койду. Өкүнүчтүү жери, урматтуу бир тууганым, наристе ыңалап үйгө кирбестен туруп, атанын табыты чыгып кетти. Бул кандай өкүнүч? Аллаху субханаху ва тааланын берген жакшылыгына шүгүр келтирбестик эмеспи? Аллаху субханаху ва таала ошол жакшылыгын берсе, булга күфрана неамат эмеспи бул? Аллаху субханаху ва таала мына ундай абалдардан ар бир берилинген жакшы неаматтарга шүгүр келтириштикти баары момун мусулмандарга насип кылсын. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, наристе перзент эненин кучагына келгенде мына ушундай рахат менен, мына ушундай боорукерлик менен эненин кучагында чоңоет. Расулуллах алейхиссалату вассаламдын астына бир эне келди. Эй Аллахнын пайгамбары, мына бул баланы мен чоңойттум эле, өстүрдүм эле. Энди бутуна бут болуп, колуна кол болуп, мына ушундай болгон кезде бул баланы менден талашып жатат деп арызданып келди. Эй Аллахнын пайгамбары, бул наристенин кезинде менин көкүрөгүм ага тамак сунуучу казан болбоду беле? Менин көкүрөгүм алам тар болгон кезде менин көкүрөгүм ага кең болбоду беле? Мен ага мээримимди бербедим беле? Деп мына ушундай кайрылганда, ахаккун нас
adamdardın bul perзентке eң akıllısı sen bolosуң dedi. Урматтуу момун мусулман bir tuğanım, Allahu subhanahu ve taala mına uşunday nematты berse, her bir momun musulman aga albatta şükür keltirүүsü bolot. Aga albatta tuğra tarbiye berүү menen Allahu subhanahu ve taalaga öte köptөгөн ibadatlar menen alardın ömürünü, alardın keleçegini, alardın baktısına ata-ene mına uşunday kam göröt. Allahu subhanahu ve taala ulu Kur'an ayatlarında mına uşunday ata-enenin akısına dua kılığını üretet. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Perzentlerige Allahu subhanahu ve taala en bir berekeli duanı üretet. Rabbi irhamhuma kema rabbayani sagira. Ey Rabbim, bul perzentke men kiçinekey avalımda meni kanda kılıp böpölөгөн bolsa nariste gezimden, emi ata-enemdin çat sakalına ak girip belinin güç ketip mına uşunday bolgon gezde alardın ömürüne ömür, den soğluğuna den soğluk bergin degen dualar. Urmattуу momun musulman bir tuğanım, perzentin ata-enesine kılgan duası tosuktarsız kabul bolot. Oşonun menen birge ata-enenin perzentke kılgan duaları dağı tosuksuz, hiç bir tosuksuz kabul bolot. Bunda hiç bir gümen yok. Oşon üçün Peygamber aleyhissalatu vesselam ata-enenin göңülünü orutup koyudan öte etiyat boluunu üretken. Öte etiyat boluu zarıl ekendigini hadisleri menen sizi bizlerge tasdik kıldı. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den astına sahabi jigitler geldi. Ya Resulallah, siz menen birge biz jürüşke çıgığını kaalayыбыз dedi. Oşonda Peygamber aleyhisselam Abavayka hayyun, senin ata-eneň barby dedi. Ova deşti. Senin ataň je apaň tirүү barby? Ataň, apaň ökösünün birisi tirүүbü dedi. Ova, tirүү ya Rasulullah dedi. Meni menen birge jürgönden görü ata-eneňdi kızmatyn kılıp, ata-eneňdin janında bolgun, meni menen birge jürgönden görü görök sowup alasың dedi. Urmattуу momun musulman bir tuğanım, mına sizler görüp turganday jamaatlarыбызdan kat menen kayırlууlar gelet. Көбүнчө damla biz jaşlık kıldık, bozduk kıldık, çay sunar gezge gelgende, atabızdan apabızdan kızmatın kılar gezde, butka turup kalgan gezde, min ökünüştör bolsun, tappay kaldık. Emi emne kılabız, emi kanday kılsak oşolor, arvagı razı bolot deydi. Köp mına uşunday manidegi katlar gelet. Je bolboson, ata-enebizge dua kılıp koyuңузчu damla. Alar bizdin jakşılığыбызга күбө bolsun. Bizdi dep sarsana çekip, жүзүмдөй betke bırış düşüp, jaşlığın berip, küçün berip, mına uşuntu östürgen ata-enelerimiz emi biraz bizdin jakşılığыбызды görsün degen bizdin agalar inilerimiz var. Allah razı bolsun. Kapilette kalbay, dünya bolup, mına uşunday bir berekeli bolup turganı ata-enelerimizin gözüsünün tirүүsүндө, alardın urmatsıyı, ana şolordun gözleri barısındağı bolgon kadır bar, bul en bir özgöçü. Sahabilerden bir sahabi apasın koyup gele jatkanda oşonçalık köz yaşın tыя албай kaldı. Oşonda sahabiler gelip Allah'ın taqdırı, el-bakâ'u lillah, tübölüktүүлük Allah'a sabır kılgın dedi. Oşonda ova biradarım, men sabır kılamın. Birok menin emnege iylep jatkanımды bilesiňbi? Bul dünöge hiç kim ustun bolbodu. Paygambarday zattaga alamdan öttü. Birok menin öküngönüm ıylaganym beyiş eşiklerim maga jabılıp kaldı. Apam oşol menin beyişimdin eşigi ele, beyiş eşikleri açık ele, beyiş eşikleri jabılıp kaldı. Men oşoga iylep jatam dedi.
Урматтуу момун мусулман бир тууганым, кимдиндир апасы бар, кимдиндир атасы бар, кимдиндир экөө тең. Бул кандай чоң бакыт. Элибизде айтат: атаң барбы, апаң барбы, кимдин баласысың дейт. О, атам бар, апаң бар десе, дөөлөтүң бар экен дейт. Урматтуу момун мусулман бир тууган, ал дөөлөткө эч кандай бир дөөлөт жетпейт. Эч кандай бир бактылуулук жетпейт. Жогоруда айтылган хадисте анын колдору канчалаган катуу болсо, эмгектен кабарган болсо, башыңызды сыласа ал мээрим, ал жумшактык, ал ошондой бир өзүнчө бир аалам. Төрөлбөй жатып анын курсагы бир жарык аалам болду. Бутубузга туруп башкынга чейин анын кучагы мына ушунчалык сизи бизге эң бир ыңгайлуу, эң бир жылуу орундардан бир орун болду. Анын кучагында канчалап мемиреп жатып уктадык. Канчалап анын жытын жыттап чоңойдук. Анын кучагы бир аалам болду. Аллаху субханаху ва таала бейиштагы эненин кучагынын бир кучагындай, ушундай бир мээримин төккөн, рахатын берип орун ала турган орундардын бир орун эненин кучагы деп айтылат. Аллаху субханаху ва тааларга өткөндөрүнө рахмат кылып, көзү тирүүлөрдүн ден соолугуну берип, жалпы уул кыз перзенттеринин жакшылыктарына дуа кылып, аларга баш каш болуусун суранабыз иншалла. Амин я раббал аламин. Субханака Аллахума бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирук ва натубу илейк. Аллахумма лакал хамду кама янбагhi ли жалали ваджхика ва азими султаник. Я раббал аламин, улуу күнүңдө, улуу көзүрмем, улуу бир убакыттарда өзүңө жалбарабыз. Асмандан келип жаткан жаан чачыныңды эли журтубузга, жалпы дыйкандарыбызга, чарбекерлерибизге, эли жер мамлекетибизге пайдалуу кылгын. Аллахым ар кандай афат, балээлерден алыс кылгын. Аллахым асман эшиктеринен берекелериңди жаадыргын. Элибизди, жерибизди, шаарыбызды, мамлекетибизди өзүңдүн тынчылыгың менен, өзүңдүн берекеттериң менен курчагын я раббал аламин. Берекеттер жаадыргын, өнүп өскөн, ынтымак ирешкерлик коштогон өлкөлөрдөн кылгын я раббал аламин. Таваффана муслимина ва алхиqna bis salihin. Ve sallallahu ala khayri halqih Muhammedin alih ve ashabihi ecmaîn. Allah'ım ушул биздин жакшылыктарыбызды жалпы журтчулукка жеткирип, кызмат кылып жаткан Ош Бирим телеканалынын жамаатына, ага башкаш болуп жаткан ага инелердин эмгегинен өзүң ыраазы болгун. Үй бүлөлөрүндө тынчылык, аманчылык бергин. Иштеп жаткан иштеринде, кесиптеринде ийгиликтер жараткын я раббал аламин. Daim жакшылыктын жарчысы болуп жүрүүнү насип кылгын. Ва саллаллаху аля хайри халqih Muhammedin alih ve ashabihi ecmaîn ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Ahlen 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 ve sahlen ahlen 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 ve sahlen ahlen ahlen ve sahlen ahlen 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 ve sahlen. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الداع مرحبا يا خير الداع Berikeli Mekke şarынан жол карытып sen geldin Күттү бары сүйүп абыдан гүл өзүңсүң кең жердин Кымбат жансың дүйнө